Mına Көкжардагы көпүрө түшүп калды. Жол совсем жоголду. Түп тамыры менен жоголду. Ош-Баткен жолундагы көпүрөнү сел алып каттамы жабылды. Ош-Разаков жолунун 65 чакырымындагы көпүрө урап түшүп, жол каттамы жабылды. Өлкө аймагында күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу көпчүлүк аймактарда сел келип, калыбына келтирүү иштери уланууда. Тазалоо иштери учурунда бүгүн 30-июнь күнү саат 20:30 чамасында Ош-Разаков жолунун 65 чакырымындагы Найман көпүрөсү урап түшүп, жол каттамы үзгүлтүккө учурады. Ош-Разаков Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Эң кичүүсү 2 жашта болчу. Сел бир үй бүлөдөн 9 кишинин өмүрүн алды. Ноокатта 28-июнда жүргөн сел 9 кишинин өмүрүн алды. Баары бир үй бүлөнүн мүчөлөрү, дагы бири изделип жатат. ОКМ селдин себеби катары көнөктөп төккөн жамгырды, Апшырата дарыясынын жээгин бойлой бак дарактардын көбөйүшүн, эс алуу жайларынын башаламан курулушун атады. Сел алып кеткендердин дээрлик баары балдар. 28-июнда Ноокат районундагы катуу жүргөн селден Ош облустунун Көкжар айыл аймагынын Борбаш айылында жашаган 48 жаштагы аял, анын 19, 16 жана 11 жаштагы 3 уулу жана 2 жаштагы небересинин өмүрү кыйылды. Мындан тышкары маркумдун кайнэжесинин 15 жашар кызынын, Казакстанга турмушка чыккан кайын сиңдисинин 2 баласынын өмүрүн алды. Айылдаштардын айтымында аял Орусиядан үйүнө аз күн мурда эле кайткан экен. Заматта жубайы, балдары, жээндеринен айрылып, жалгыз калган үй ээсинин абалы оорлоп, бейтапканага түшүп калган. Айылдын башчысы Максатбек Элчибеков буларды билдирди. Борбаш айылында бир үй бүлөдөн аял киши 3 баласы, небереси менен каза болду. Андан сырткары 5 бала эже карындашынын балдары болгон. Ошондо жалпы 10 адам болуп жатат, деди Борбаш айылынын башчысы Максатбек Элчиев. Сел жүргөн күнү бул үй бүлөдөн жалпы 10 киши Апшыратага эс алууга барган экен. 30-июнда ОКМ сел агызып кеткен дагы бир баланын сөөгүн табылып, курмандыктар 9 кишиге жеткенин билдирди. Азыр дагы бир бала изделип жатат. Сөөгү табылган бала бул үй бүлө ээсинин эжесинин баласы. Изделип жатканы Казакстанга турмушка чыккан карындашынын жүрбөсү. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги каза болгон жарандарынын сөөктөрүн алып кетүүгө даярдык көрүлүп жатканын маалымдады. Мекеме маркумдардын экөө казакстандык экенин, дагы бир жараны изделип жатканын кошумчалады. Кыргызстандын ОКМ маалыматына караганда сел жүргөн аймактарда жалпы 337 адам издөөгө тартылган. Айылдан эл дагы чыгышкан. Элдик кошун болуп ОКМге жардам берип жүрүшөт, деди Борбаш айылынын башчысы Максатбек Элчиев.